Өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Ишмуратова Зейнеп Тажиевна, Ош шаарындагы калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунда жетекчи болуп иштейм. Сиз иштеген фонд эмеби, мындай өкмөттүк эмеспи? Биздин өкмөттүк эмес уюмбуз ооба. Анан бул семинарга келгендеги максатыңыз, анан ошол менен чогуу эле кыска нуска айтып берсеңиз, жанагы бала эмгегин пайдалануу боюнча. Биз балдар эмгеги боюнча биздин фонд бир 3-4 жылдан бери иштеп атат. Негизи ага чейин деле иштегенбиз. Негизинен бала эмгегине, балдардын эмгегине кыйналган, ушурда кандайдыр себептер менен оор турмуштук кырдаалда жашаган үй бүлөнүн балдары тартылат экен. Ал тартылуу себеби үй бүлөдөгү жетишпестик, иш орнунун жоктугу, туруктуу үй бүлөгө кирүүчү кирешенин жоктугунан ушундай балдар иштөөгө мажбур болуп атат. Ал эми биздин балдар бүгүнкү ушул семинарга келгенимдин максаты балдар эмгегине баалоонун же болбосо ошол кандайдыр бир айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө балдар эмгегин кантип биз баалайбыз и алардын балага болгон таасирин, жашоосуна болгон таасирин, анын билим алуусуна болгон таасирин, баалоонун ыкмаларын же болбосо тийгизген таасирлерди үйрөнгөнү келдим бүгүн. Негизинен биз балдар эмгегин көзөмөлгө алабыз, мониторинг жүргүзөбүз. Биз жүргүзүлгөн мониторингти мамлекеттик структуралар менен биргеликте жүргүзөбүз. Биз жеринде көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана балдарды коргоо системасы балдар эмгегин жоюуда туура иштөөсүнө көмөк көргөзөбүз. Чоң рахмат.